Каныбек Туманбаев президенттин иш башкаруучусу болуп дайындалды. Эл Кувейттеги Мобаракия базарында White Honey балынын кыргыз павильону ачылды. Бешеналиев орун басарларын жана 2 директорду кызматтан алуу боюнча президентке сунуштама киргизди. Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асановдун 100 жылдыгына арналган жыйын реквием өттү. Ысык көлдө жайкы туристтик мезгилде коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ийиптүү убактылуу штабы түзүлдү. Бишкекте 2000ден ашуун бак электрондук инвентаризациядан өттү. Өзбекстан январь-апрель айларында Казакстан дээрлик 123 000 тонна un импорттаган. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстандын конституциясынын 71-беренесине ылайык Каныбек Туманбаев президенттин иш башкаруучусу болуп дайындалды. Кувейттин Эл Кувейт шаарындагы эң ири тарыхый Мубаракия базарында White Honey балынын кыргыз павильону ачылды. Маалыматка ылайык, соода павильону Кыргызстандын тиминин экономикалык дипломатиясын алдыга жылдыруу боюнча иш планын ишке ашыруусунун алкагында Кыргызстандын Кувейттеги элчилигинин жардамы, ошондой эле Кувейттин коммерция министрлиги, шаардык муниципалитети, өрт өчүрүүчү жана башка кызматтардын уруксаты менен ачылды. White Honey соода бренди Кувейттин соода өнөр жай палатасында катталган. Ошону менен бирге компания Кыргызстандын өндүрүмүн Кувейттин эл аралык аэропорт аркылуу импорттоо укугуна ээ. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев орун басарларын жана 2 директорду кызматтан алуу боюнча президентке сунуштама киргизди. Анын билдирүүсүнө караганда сунуштамада төмөнкүлөрдүн ысымы бар. Саламаттык сактоо министринин орун басарлары Жалаладин Рахматуллаев, Улукбек Бектурганов жана Жапар Култашиев. Андан тышкары дары каражаттарды жана медициналык буюмдар департаментинин жетекчиси Нурдин Кагаздиев, улуттук фтизиатрия борборунун директору Мадамин Катаев. Эске сала кетсек, буга чейин саламаттык сактоо министри ведомствонун 3 башкармалык башчылары кызматтан алган. Бишкекте Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асановдун 100 жылдыгына арналган жыйын реквием өттү. Бишкектин Октябрь районунун түштүк тарабында Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асановдун урматына Дайыр Асанов атындагы сейил багына ысым ыйгарылды. Иш-чарага коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов, Октябрь администрациялык округунун башчысы Азамат Дороев, Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асановдун уулу, куралдуу күчтөрдүн ардагерлеринин жана тыл эмгекчилеринин профсоюзунун төрагасы катышты. Ысык көлдө жайкы туристтик мезгилде коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ийиптүү убактылуу штабы түзүлдү. Облустук милициясынын басма сөз кызматы билдиргенде, Ысык көл ОЮБүнүн курорт 2022 комплекстүү иш мерчеми иштелип чыгып, анда өткөн жылдардагы туристтик сезондо аткарылган иштерди талдап чыгуунун негизинде укук тартибин жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча биринчи кезектеги чаралар белгиленип, бир катар ыкчам жана алдын алуу иш-чаралары аныкталган. Ысык көл областынын аймагында 700 жакын курорттор, эс алуу үйлөрү, туристтик лагерлер, балдардын эс алуу борборлору жана эс алуунун башка түрлөрү бар. Бишкекте 2000ден ашуун бак электрондук инвентаризациядан өттү. Маалыматка ылайык, каттоого бак дарактардын саны, геолокациясы, түрү, сугарылышы жана абалы тууралуу маалыматтар киргизилген. Мэриядан билдиришкендей, бул программанын аркасында Бишкек Жашыл Чарбанын кызматкерлери аларды багуу жана дарылоо үчүн зарыл болгон каражаттарды алдын ала эсептеп чыга алышат. Өзбекстан 2022 жылдын январь-апрель айларында 38,5 миллион долларга 124,8 миң тонна буудай унун импорттоду. Маалыматка караганда, Өзбекстан бул аралыкта Казакстандан 122,8 миң тонна, Россиядан 1,9 миң тонна, АКШдан 50 тонна, Италиядан 27 тонна, Индиядан 2 тонна жана Франциядан 1,8 тонна ун сатып алган. Бул өткөн жылдын ушул айларында чет өлкөлөрдөн сатып алынган унга салыштырганда 22 миң тоннага көп. Өзбекстан апрель-июль айларында Казакстандан жеткиликтүү баа менен 100 миң тонна буудай сатып алууну пландап жаткан. Ички жана тышкы базардагы абалга байланыштуу Өзбек өкмөтү эми дагы 500 тонна буудай сатып алууну караштырууда.